Краснофлотская дарегинде ипотекалык турак жай куруу боюнча чечим кабыл алынган. Чечимдин шарттарында атайын конкурстук тандоолор жүрүп, анан курулуш компаниясы аныкталган. Курулуш компаниясына бардык милдеттер жүктөлгөн. Ошонун ичинде долбоорлоо, курулуш документтерин даярдоо маселеси да жүктөлгөн. Ал график боюнча иш алып барылып жатат. Ошол графиктерде иш алып баруу, долбоорду уюштуруу маселесине эң негизги маселе болуп, жанагы техникалык шарттамаларды алуу, уруксат кагаздарын алуу маселеси болуп эсептелет. Биринчи этабында тиешелүү кызматтардан, мисалы суу канал ишканасынан, электр менен камсыздоо ишканасынан, жылуулук ишканасынан, шаардык газ башкармалыгынан тиешелүү корутундуларды алган. Мына мен азыр колумда бул кагаздар турат. Ошол корутундуларды алгандан кийин атайын топо-чийме өткөзүлгөн. Бул жерде топо-чийменин жыйынтыгында ушул жер аркылуу ошол тиешелүү коммуникациялардын абдан көп өткөндүгү аныкталган да. Ошо эреже боюнча ал коммуникациялар жылдырылышы керек. Анан кошумча атайын схемасы берилет, ошол аркылуу уланып берилиш керек. Анан демек аны ал коммуникацияларды алып таштоо маселеси да турат да. Ошол маселелерди алып таштоо иштерин уюштуруп, курулуш компаниясы бизге кайрылган. Курулуш компаниясы ошол жылдыруу, техникалык шарттамага ылайык коммуникациялык тармактар жылдыруу маселесин суранган болчу. Биз ага макул болгонбуз. Бүгүн азыр мына көрүп турасыздар. Азыр өз коммуникациялар өзү деле көрүнүп турат. Негизинен кече бир топ сөз айтылды. Толук катлаванды башталып калыптыр деп. Азыр эскиздик долбоор бар. Азыр да барып көрсөңүздөр болот. Эскиздик долбоордо жалпы катлавандын размери жөнүндө, өлчөмү жөнүндө сөз болот. Анын узуну 40 метрден ашуун, туурасы 31,5 метр болуш керек да. Могул чукулуп турган жердин размерин анан жалпы аянтты көрүп турсаңыздар, бул толук түрдөгү котлован эмес экендигин далилдеген бир факт болот да. Азыр алып барылып аткан иштер мына толук, азыр менин колумда бардык техникалык шарттамалар турат. Азыр Газпром ишканасыныкы, могул электр тармактар ишканасы, бул биздин жанагы ишти жүргүзүү боюнча катыбыз. Бул техникалык шарттама, жылуулук камсыздоо ишканасынын техникалык шарттамасы. Могул болсо, Ошпуэстин несиктин атайын уруксат экен, кубаттуулук бээде көбүрөөк болот да. Бул жерде мына азыр Ош суу канал ишканасыныкы бардык техникалык шарттамалар турат. Ушул техникалык шарттамалардын негизинде сырткы сырткы коммуникация маселелери чечилет. Ички маселелерин буйруса мына чечип азыр жыйынтыктап калдым. Мен азыр эле мына долбоорлоочу жигит ушул жерде архитектор да турат. Мына азыр жыйынтыгы бүтүп экспертизага тапшыруу этабында турам деп атат. Биринчи этабын тапшырат. Демек котлованды каркасын тургузуу маселеси кетет. Сырткы коммуникация улоо иштери кошумча кетет. Курулуш курула турган территориянын ичинен мына жеринен 2 высокий кабель өткөн экен, мына 2 домго. Ошону перенос кылып, рестин балдары өздөрүнүн сыртка алып чыгып кетишти. Азыркы күндө мына жакта 3 кабель, мына 3 домдун кабели бар экен. Ал 3 домдун кабелин перенос кылалы, биз заодно жанагы эски турбаларды алып чыгып кетели деп калсак, котлован деп туруп бизге ушундай уруксат берип андай өзүчө башталды. Бул жакта дагы 3 кабелибиз калды, перенос болбой.